İbrahim пайгамбар Allah Taala'nın buyruğuna baş eğdi de Jubayı ajardı jana oğlu İsmaildi memirip жатқан қақыраған çölge қалтыруға арғысыз болды. Суу талап кылганнар исте, улам катуулап ыйлаган сайын Ажар энебизден айлас кетип, Allah Taala'dan жардам сурады. Өзүнүн үзүлүп бараткан баласын көргөн Ажар энебиз Сафа жана Марва дөңсөлөрүнүн ортосунда суу издеп чуркап жүрдү. Allah периштени жиберип, анын канатынын соккусунан Исмаилдин бутунун алдында Замзам булагы оргуштап чыга баштады. Суу кумга сиңип кетпеши үчүн Ажар энебиз булактын айланасында кумдан тосмо жасады да чөлмөгүн толтурууга аракет кылды. Оргуштап агып чыккан сууну көргөндө Замзам деп кыйкырып жиберди. Тагыраагы Замзам сөзү токто, токто дегенди билдирет эле. Сөздөрдүн эң мыктысы Кур'ан-ы Каримдеги Allah Taala'нын ыйык сөздөрү болгондой, дүйнөдөгү суулардын эң тазасы жана мыктысы бул Мекке шаарындагы Замзам суусу болуп эсептелет. Анын тазалыгын, касиеттүүлүгүн дүйнөнүн эчен илимпоздору изилдеп баа берип келишет. Какыраган чөлдө пайгамбар Ибрахим алейхисаламдын доорунан бери агып жаткан бул суу дарлык касиетке ээ болгон берекелүү суу. Аны кандай ниетте ичсең, ошол ниетиңе жетесиң. Туура жолдо болоюн деп ичсең, туура жолдо болосуң. Курсагың тойсун деп ичсең, курсагың тоет. Орууңа шыпа болсун деп ичсең, орууңа шыпа да болот. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү хадистерде айтып кеткен. Чындыгында ал Замзам суусу берекелүү. Ал тамактын ордунда тамак болот, орууларга шыпа болот. Эгер аны шыпа сурап ичсең, Allah сага шыпа берет. Жамандыктан коргоосун суранып ичсең, Allah сени коргойт. Суусаганыңды кетирүү үчүн ичсең, Allah сенин суусаганыңды кетирет. Дал ушул куттуу суу менен пайгамбарыбыздын жүрөгү жуулган. Кандай гана берекелүү суу. Замзам кудугу менен Каабаны 21 метр аралык гана тосуп турат. Кудуктун башталышы кара таштын тушунан башталат. Жана Замзам кудугу Каабанын тегерегиндеги матав, тагыраагы Каабаны тегеренүүчү аянтчадан орун алган. Суу жер астынан эки булак аркылуу оргуштап чыгат. Бирөөсү Кааба тараптан, ал эми экинчи булак Сафа жана Абу Кубайс тоосу тараптан агат. Бул берекелүү мөлтүр булак пайда болгондон бери эле дайыма таза жана тунук болуп агат. Кадимки башка сууларга караганда бул сууда эч кандай кир, зыяндуу элементтер, курт-кумурска жана бактериялар кездешпейт. Аллахтын өкүмү менен булактын агымы 1 секундга да токтобойт. Орто эсеп менен булактын агымы секундасына кеминде 11 литрге чейин. Ал эми максималдуу агымы секундасына 16 литрден ашуун агат. Таң калыштуусу булактын чогулган жери Каабанын астында жана болгону 31 метр тереңдиктен чыгат. Бүгүн Замзам кудугун эки чоң түтүк кезек-кезеги менен 24 саат бою тынбай соруп чыгарат. Сордуруп чыгарылган суу атайын фильтрлөөчү станцияга чогултулат. Жана бул станция Каабадан анча алыс эмес Кудай районунда жайгашып, ал король Абдулла бин Абдулазиз тарабынан курулган. Мына ушул жерден баштап Замзам суусу туш тарапка таркатыла баштайт. Ал эми Медина шаарындагы пайгамбарыбыздын мечитине Замзам суусун жеткирүү өзүнчө цистерна менен ташып барылат. Сууну жиберерден мурда сууну атайын суу ташыгыч кампалардын оозун дыккат текшерүү менен бекитишет жана кулупташат. Мединага жеткирилген соң ачкычты атайын жоопкерчиликтүү кызматкер ачат. Мунун баары Замзам суусунун сапатын дыккат көзөмөлдөөгө багытталган. Кадимки күндөрү Мединага күнүнө 150 000 литр Замзам суусу жеткирилет. Ал эми бул көрүнүш ажылык убагында 400 эсеге көбөйтүлөт.
суунун кудуктан алынганынан баштап эле өз дарегине жеткенге чейин процессти атайын компьютерлештирилген система менен көзөмөлдөшөт. Сууну кудуктан соруп алып бөлүштүрүлгөн соң суулар мечитке таркатылат. Суулар атайын стерилип тазаланган кутуларга куюлат. Кутулардын саны мечиттин айланасында 40 миңден ашуун. Суу кутуларын мечиттин атайын белгиленген жайларына орноштурууда атайын кызматчылар тобу иш алып барат. Кутуларды алмаштыруу жана толуктоо мечиттин ичинде жүргүзүлөт. Андан кийин электромобилдерге жүктөп, мечиттин туш тарабына жеткиришет. Зыяратчыларга ыңгайлуу болушу үчүн суу кутулар муздак жана жылуу абалда берилет. Жана ошондой эле ар бир кутунун жанында бир гана жолу иштетилүүчү желим стакандар коюлган. Көзөмөл кызматынын маалыматына караганда, күнүнө 2 миллиондон ашуун желим стакандар колдонулат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, Харам мечитинин ичинде мына мындай бачоктор абдан эле көп. Бул бачоктордун ичинде албетте текшерилген таза замзам суулары бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде 3 бачок турат. Мына ошол 3 бачоктун not cold деп жазылганы бул бир аз жылуураак. Ал эми булары болсо муздак. Эгер Харам мечитине келип суу ичип кала турган болсоңуздар, көбүнчө мына бул суудан ичсеңиздер, ичкенге аракет кылыңыздар, тамагыңыз абалып калышы мүмкүн. Сууну таза жана санитардык нормаларга жооп бериш үчүн кутулардын үстүнө кулпу салынат. Суулар кутуларга куюлардан мурда ар бир станцияда кутулар бир канча этап менен дезинфекциялык тазалоодон өтөт. Ошондой эле ар бир кабатта атайын суу ичүүчү түтүкчөлөр орнотулган. Зыярат учурунда Харам мечитинин айланасында кошумча муздаткычтар орнотулат. Ал эми замзам суусун өзү менен бирге алып кетүү үчүн Харам мечитинин чыгыш тарабында атайын суу алуучу жайлар бар. Акыркы күндөрү мечиттин айланасына атайын суу жеткирип берүү кызматы ишке кирген. Харам мечити ушунчалык чоң, кудум бир кичи шаардын айланасындай. Аллахтын коноктору үчүн атайын желим бөтөлкөлөргө толтурулган суулар бекер таркатылат. Харам мечитинин ичинде эле күнүнө 7000 литр суу керектелет. Ал эми ажылык убагында күнүнө 2 миллиондон ашуун литрге чейин замзам суу коротулат. Суунун сапатын көзөмөлдөө үчүн атайын лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлүп турат.